бар, билбегендер бар, бирок Темирелан мырзанын жакшы демилгелеринин бири Кыргызстандын 7 дубанында Кыргызстандын чоң 7 туусун орнотуу. Алардын бири мына Суусамырда турат азыр, Кара-Балтада, Балыкчыда жана башка. Сиздин демилгеңизден баштайлык да, андан кийин Саюзбек мырзанын маселесин өтөлүк. Ооба, каражатка өтөлүк дебесиң. Рахмат. Мен сөзүм башында айта кетейин да, Саюзбек мырзага да иниме дагы ыраазы болдум. Ушундай Кыргызстандын желегине, Кыргызстандын туусуна болгон мамиле, өзгөчө бир мамиле бар да, ошону урмат, тууну урматтой билүү, сыйлай билүү бул ар бир атуулдун түшүнө ала турган нерсеси эмес деп ойлойм. Бирок биз бүгүнкү тууга кандай келип калдык деп кыскача айта кетсек, бүгүнкү туу бизге Капыстан эле келип калган нерсе эмес да. Бул бир кыргыз элинин бир тууга жетиш үчүн, кыргыз элинин бир мамлекеттүү болуш үчүн, мамлекеттүүлүккө жетиш үчүн биздин ата-бабаларыбыз жанын берген, канын берген, акыркы эле 100 жылда эсептесек үркүндү, андан кийинки Советтер Союзунун курулушу убагында канча мээнет кылган, кол эмгек менен канча канал казган, биз жашап аткан жаркаган шаарды эч кандай техникасы жок же эң аз техника менен, кара күч менен курганда, ушинтип отуруп бүгүн биз кызыл туубузга жеттик, эгемендүүлүккө жеттик деп сүйүнүп отурабыз. Сүйүнгөнүбүзгө чейрек кылым артта калды. Чейрек кылымдан бери биздин туубуз бар өзүбүздүн. Ошол тууга, ошол туунун барктуулугуна, ошол туунун баалуулугуна сыймык кылып биздин бир агам менен бир иним ушуну дагы дүйнөнү кыдыртып, дүйнөгө көргөзүп, албетте бул Кыргызстан үчүн, Кыргызстан аябай деле ал жерден таанылып кетпейт. Бул окуялардан Кыргызстан дүйнөгө көп деле таанылып кетпейт. Бирок тууга болгон өзүбүздү тааныйбыз. Өзүбүздүн тууга болгон ишеничибизди, өзүбүздүн тууга болгон сыйыбызды, мамилебизди өзүбүз тааныйбыз бул жерде. Ошон үчүн аябай сыймыктандым, ачыгын айтканда. Сиз тууларды Кыргызстандын 7 областына орноштуруп атканда каршы чыккандар болдубу? Каршы чыккандар болду, каршы чыккандар дагы деле бар. Каршы чыккандар, айта кетейин, менин максатым Кыргызстандын биздин азыр аба тоо майданында тургандай чоң туулар Кыргызстандын ар тарабында туруш керек деген мамиле болчу. Ошондой бир максат болчу. Мунун негизинде бул бир туунун каражаты өтө көп. Жөнөкөй эмес. Мунун устуну Туркиядан келет, туунун өзү да Туркияда тигилет. Ар бир тууну орнотуу үчүн ачыгын айтканда 1 миллион сомдон ашык акча жумшалат. Ишкерлер деле акчасы ашып ташып аткан кишилер эмес, кредит менен иштейт, башка соода бирде жүрөт, бирде жүрбөйт дегендей. Анан биз максат кылып бул идеяда мен көтөрүп чыккан менен колдогондор жалгыз мен эмес, Кыргызстандагы бир топ жаш ишкерлер колдоду. Ошонун негизинде биз эң биринчи туубузду азыр ал жерге де келем. Эң биринчи туубузду биз Таласта тиктик, Суусамырга тиктик, Кара-Балтага тиктик. Азыр бул демилгени менин башка бир досторум өткөрүп алышты. Балыкчыда Имамидин Ташев деген таанылган бир ишкер, ошол өзү орнотуп жатат азыр Балыкчыга. Бул идея уланыш керек да. Каршы чыккан